Доставкада ушунча калып басып келет этмей. Ден соолукка да пайдалуу анча мынча чөп доставкада иштеп туруш керек. Ичине басып денеге кан жүгүртүп дегендей. Восток 5 кийинкиге баратам. Экинчи получательге аз кеч керек эми. Жены всегда будут отговорки, чтобы не заниматься сексом. Я устала, болит голова, я отдохнула и поеду в караоке. У меня месячные, у меня ПМС. Хочу побыть одна, я хочу побыть не одна, но не с тобой. И секс мне сейчас не нужен. Редкая асексуальная женщина честно скажет, мол, секс мне вообще не нужен, чтобы чувствовать себя счастливой. Обычно такие женщины хитро и изворотливо уходят от выполнения супружеских обязанностей. Трехсвиданка – это пролонгирование представления в 3 актах. Последний акт, как вы понимаете, половой. Это на тот случай, если девушка оказалась в клубе трезвой или принципиальной. Акт 1. Знакомство. Тут подключаются все техники НЛП. Товар сатылып болой алганда Империя Пиццанын туалети выручать этет ошентип. А так эки жакта элдер басып жүрөбүт. Өтө турган жер жок болчу. Саат түнкү 3. Баарыбыз чогуу бир машинага отуруп алып, обедке жөнөдүк. Атаңдын көрүү дүнүйө деп койбеттен. Мына площадь. Площадьты көрбөгөндөр болсун. Мына мошенниктерди кармадым. Чай ичип атабыз эми. Мол заказ вообще нормально болуп кетти. Мен ушул жака жакын эле жерде тургам, анан магазинден чалып жанагы дейт. 49 сомбу ушундай эле деп түшкөн заказдын общий суммасы. Доставкада заранее көрсөтөт, анан магазинден бизге 2 кола менен бир любой сок алып келип берсеңиз жакшы болот эле дейт. Анан жанагында от двери до двери көрсөтүшүңөр керек болчу, от двери до двери там 59 сом. Доплата кетет десем. Хорошо, без проблем дейт. Анан макул дедим дагы, только тиги магазин акчасын заранее которушуңар керек десем, которду 4 сом жетсе керек деп, хорошо жетет деп. Магазинге барып 2 кола алдым, ушул жака барат эле, ушул мен турган жерден бул жака чейин 500 метрдей эле расстояние болчу да. Анан ушул жака барат эле по пути магазинден алдым. Магазине канча сом болду? 324 сом болду. Анан 324 сом магазин, 400 сомдон ар жакта ашып калган акчасы, сдачасы ошондо от двери до двериге кетти деп эсептеп койдум. Ошондо наличка менен мага 100 сом берсеңер болот дедим барганда. Анан жок, мен азыр тиги силерге дагы которуп коем деп, баягы эле номери дейт, ооба десем. 100 сом которду, 150 сом которду, андан кийин дагы 100 сом которуп койду. Ошондо 250 сом чаевой болуп кетти да, нормально болуп кетти бул заказ. Доставкада ошонусу жакшы чаевойлор көрүп болуп калат кеде. Анан могу 59 сом ожиданиясы случайно болуп кетти да, магазинден барып, на местен басып турганда чалсам албайт ошентип күтүп тура бердим. WhatsApp номерине да чалдым, WhatsApp-на сохранить этип чалсам да албайт, анан ушинтип 59 сом ожидание болуп кетти. Анан өзү чалып калды да, кечиресиз, там телефонду укпай калыптырмын деп. Анан подъездерин айтты, ошол жака барып чыдап койдум, 2-этажга. Коллегалар менен обед кылган чогулуп атабыз. Площадьтын жанында буфетте. Бир кол менен тартып, бир кол менен скорость переключать эткен. Непривычно болуп атат мага азырынча. Буфет дейт. Ушундайга киребиз, астетчилерге паковка кылган болуш керек алар. Ушул жерге турабыз. Машина биякта жок экен, акырын өтөбүз. Бул жерге сай койсо болчу экен. Я Мырзабек, элдер мына могу сиденияда отуруп алып туруп эти QR кодду М-банкты айтып коесузбу, байке деп сурагандар барбы, көрүп алып туруп? М-банк дегендер, бул эмне дегендер бар, эмне дегендер булар. Могу чек-чек көрүп туруп алчы. Биякта дагы бир коллега келди. Я. Эмнеси жок? Кызбы? Кофе менен жашоо керемет деп коюп, эликте туруп койду.
Нурс, приятного. Жоқ, Алишер, мен мұнталықпен сен мені қарадың да. Обедке сходка бүтті. Қана, кімге келді заказ? Давай, бұл жаққа келді. Победитель. Екінші победитель. Давай, брат. Плюс 80 мен базар жоқ. Сезон жоқта 80 мен нормально. Плюс 60. Үшінші победитель выявили давай. Üçüncü победитель выявили. Төртінші победитель қашты. Төрт кіші қалды. Менкі доставка и так шықпайды. Индрайвтан тешкілейбіз да біз. Төртінші же бешінші победитель кетті. Плюс 50 мен қармады. Чүй емеді? Плюс қанша? 20. Ал бәлі қойсам. Дальняя подача ғой, Предпоследний победитель кетті. 120 менен беріп ұстаса, Победитель болып кетмегім сразу өледі қой, я. Кеттік ембіз мұндайлы, давайте. Мұндайлы кетелі. Үлі вайкелер келді. Зварта қармадым. Жаңа тұрған жерден 2 километрле жүріп, 200 сомға билеттерді бұл хостелге чытап қойдым, отельге. 2 кишілік местаға байкемен ечем. Алайдан келішкендер екен. Бишкекте қыдырып, пешком айланып жүріп чарчап. Гостиница іздеп жүрген екен мейманхана. Бұл жаққа алып келіп чытап қойдым, 200 сом. Ошондо победитель мен болып кеттім окшойт, 200 сомға 2 километрге чытап. Эң акыркы кетсем деле. Еще кийинки по цепочке заказ чыгып калган Яндекстен, доставка. Ошого баш керек. Бул отель, бул жакта. Бул Жибек жолу, ТТХ Стафор советский. Монун жанында китайский кафе. Түнкү саат 2:59 болду. Басага ночной Бишкек. Кечки Бишкек. Мен көргөн тагдырга болдуң себеп деп койду. Көчө тынч, ызы чуу жок, пробка жок, неф кетпейт, жакшы да тынч деген. Фотоконтроллөө Яндекске билен. Фотоконтролду өтөбүз азыр. Башка машина менен. Кече гир, анан салон недостаточно видно тякпак деген замечаниялар келди. Бул машина менен фотоконтроль өтүп коюп, тигил өтпөгөнүнө байланыштуу. Анан башка машина менен иштеп жүрдүм. Линияға чыгып койдум. Эконом катат этебиз бүгүн эми. Доставка эмес, эконом. Бул эксперт парктын такси аккаунту. Кече күндөрү доставка аккаунтунда иштеп атканбыз, логистикинде. Бүгүн эконом менен иштейбиз буюрса. Аз бир аздан көтөрүлө берем, өйдө жакка карап. Заказ келсе келет, келбесе шаарды көздөй акырын жыла бермей. Обед. Түнкү 3. Моң қарасаңар, мен мояқтан өшкөм да, короче. Мол жол менен Ахунбаева мен батышты көздөй баратып, мол жақтан өшкөм. Ынтымақ деген көчө жақтан. Халастой мен бардым, круговойдон бурулдум. Мэрге келип, мэрге клиентти чысадым. Токтоп туруп, анан кайра халастой коюп туруп, тормозду коюп берип, ушул жерге чейин келдим, токтоп калдым. Бурулуп, бул жагы өйдөрөк болуп каткан да. А заправка моякта турат. Бүгүн Бишкек аренада хипиш, кочото пробка, плюс 130 менен кармадым заказ, бирок мындай пробка менен бардым. 1 минуттардан жыл коюп баратабыз. Бул жакта Бишкек районунда эмне болду бүгүн, ким билет. Эгерде бир жерде бир чоң мероприятие болсо, пассажирлер сураныч мындай. Бир тихийраак жерге чыгып, пробка жок жерге чыгып, анан спокойно такси заказ бергилечи сураныч. Ызы чуу жерге берип аласыңар да өзүңөр анан ызылдай бересиңер, чалып алыпчы. Бизде чыгып туруп, мындай ситуацияны байкаштырып, мындай пробка жок жерге чыгып беришкек да заказды. Бизди деле кыйнабайсыңар, өзүңөр деле кыйналбайсыңар. Камера скрыта, мы с тобой крыты деген музыканы уктаңарбы, Азыр мен мол заказга заранее чалдым, мол 362 деп турат экен Жибек жолу. Анан чалып ушул жактан көрсөткөн жерге бара берейинби же, по Жибек жолу барайынбы деп жана сурасам, уточнять этейин деп. Айдады экен ошо Логвиненкада. Жакшы уточнять этип турмун. А так доорлоруна чейин кычык-мычыктарына кирип алып, жүдөп, анан киргенден кийин
чыкпай атканда чалсам ошол жака турабыз дегенде ошо давление көтөрүлмөк да кайра эмес канчы. Еще адрес по указанию экен, по указанию дегенде жатпайт да. Ушул ворот болуп атат, ушул жер болуп келдик. Geldik de. Kanda дейсиз? Молую? Спасибо за приложение. Жок, азыр жанагы азыр эле скидывать этип коюшуңуз керек да. Паркка отчет кассаңызды давать этишиңиз керек да. Үйгө кирем да. Анда мен кирип чыгайынбы, ал жок болсо кирип чыкканга. Чогуу. 275 экен. Мол үй, азыр мен сиз менен чогуу кирип чыгам эгерде шай жок болсо. Канча деди? 275 сом. Берсе айтайынчы. Кандай дейсиз? Берсе айтайынчы дейм. Не кылса? Берсе айтайынчы дейм. Чалып сенсиз falan. Номерин айтып берсеңиз. 0700. 079. Айтат 99% эле ыргытпай койбойм, камсанабай эле койду, бирок бизде жумуш ушундай. Я живу возле двери моего стоим, ами. Да, просто вот ушундай да, таксиде түшөрдүн алдында акчасын төлөш керек. Биз азыр өзүбүздүн счетубуз менен берип калабыз да, просто тигил жакачы. Нет, я тебя понимаю, ты мне свой номер напиши, я... Хорошо, я номер напишу вот тур. Жаздан бери я бы скинула бы тебе. Жок, анда мындай бизде өзүнүн алгоритмдери бар да, дейсиз. Эгерде машинадан чыга электе төлөгөн болсо, бизге айтышат, паспорттун сүрөткө тартып алышыңар керек, аны өзүнүн сүрөткө тартып алышыңар керек деп ошондой алгоритм бар. А мен сүрөткө тартып, я всех вас посажу нахуй органдарың менен кошуп туруп. Охуели, что ли? Жок. Мен азыр кирип төлөп коем атпаймынбы? Жок, биз система да ушундай. Я понимаю. Я же Бирок говорю, я бы давно бы скинула бы уже. Азыр огош бетер кан кетирип өлтүрөсүң го мени. А сиз телефонуңузда эле жок экен да, канча жазасыз телефон? Типа чоң жейди чакырып берген да мага. Я в таком кровотечении поехала роддом койчу. Ошол номериңди жазып бер дейсиз, сизде телефон жок болот атпайбы ошол телефондо эле? Сен мага кагазга номер жазып, я бы уже. Кагаз жок да менде. Сизде барбы кагаз? Блять! Я и так беременная, блядь, нервный козгоочу. Мен давно бы зашла бы, скинула бы, ты сейчас. Жок, нерв бул ойлой коюңуз эжеке, мен сизге жакшы айтып атам го, тиги чогуу эле келип багылайын мен. Дай. Туруп турам. У нее ребенок 3. Ой, блядь. Хорошо, ушул жерде күтүп турам, анда кирип чыгыңыз. Мен сизди только паспортуңузду анан. У меня паспорта Сүрөткө нету. тартып алайын. Меня сфоткай. Давай. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткендей эле өзүңөр тандайсыңар. 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Только маскаңызды ылдый түшүп турасызбы? Так, азыр 1, 2, 3. Бул чертирек. Так, все. Паспорт барбы? У меня паспорта нету, я вообще... Ой, это фоткаешь, зачем?
Ушундай да бизде жумуш ушундай, паспортты анан өзүнүн лицосун тарта алышыбыз керек. Түшүнүп коюңуз, биз паркта иштейбиз. Азыр мага чалышат уже. Эмне? Почему ты в одном месте стоишь, этот заказ завершил, на другой не едешь деп. Мага чалышат. Да, жанагы номерге чалып берме. Бул акыркы номерби, Последний номер. Да, вот этот номер. Сиз жанагы таксиге отуруштун алдынан эле акчаны Ой, да, я скажу, что твой номер мне скинули. Чтоб твой номер мне скинули на Инстаграм, чтоб я положила оттуда все номерine акча. Ага, ошо азыр эмне кылышыбыз керек ошондо, сиз түшүнбөй атам. Да, на один номер еще позови, 709. Так. 0709 332. Чалайын, Кошелек. Бирок Ну, ты видишь, у меня без мозги. 75 сомов, а? Сейчас я твой номер там скину. Паспортуңузду сүрөткө тартып алыш керек эми. У меня паспорта нет. Анда чалсы, тиги салсын, анан чалгандан кийин анан чыгыңыз. Ал салбайт. Он твой номер мне скинет. Через Инстаграм. У нас же нет. А телефонуңуз жок болсо кайсыл Инстаграмда? Я сейчас через подруги так зайду, да там все номерин алып подругамдан скину. Түшүнүп атасың, жада нерсени жакшы эле түшүнөсүңчү, оңжой. Кыргызча? Жок, просто мен кирип сага ыргытып коеюн деп атпаймынбы? Уже время проходит, я тут сижу, да, жөн элечи азыр. Жок, мен деле отурам, время өтүп атат да, мен деле кийинки заказга барышым керек. Вот я же говорю, да я зайду, просто скину и все, брат, давай кетчи деп. Хорошо. Ты сүрөткө деле тартып ал дедиң, чынбы? Бирок паспортуңуз жок болуп атпайбы? Ошол болуп атат да. Ну ты сказала лицо, либо паспорт. Мына чоңуз таксиге отурганда. Я же скину же шарып кетейин, кудай турат, балам өлүп калсын ушул Жок, түрдөн ооба чыкпай. түшүнтам. Да я зайду просто. Да я зайду, скину, пожалуйста, я домой хочу. Ооба. Просто биздин убакытты алып атасыңар да, ошону түшүндүрүп эле мындай айтып коюн. Давайте без эмоций разговаривать, как адекватные люди. Тут камера стоит. За 200. Ну вы же скинете? Я скину, но если 275 скину, я тебя посажу нахуй. Смотри, блядь. Угрожать, да? Ну за что? Я не угрожаю, я вам просто говорю. Я в прикрывательщине, и ты будешь меня угрожать. Нахуй, меня снять, я нахуй посажу просто. Ты думаешь, я дура, что ли? Я сейчас скину, но я твой номер... Хотите, я сейчас, прямо сейчас вызову милицию? Что? Хотите, прямо сейчас вызову милицию? Чтобы они меня посадили? Если я что-то нарушил. Мен ардайым ушуга аракет кылам. Бирок таксиге отуруштун алдынан сиз деле уточнять этишиңиз керек да, башында акчаны кантип төлөйм. Же бирөө төлөсө айтып коюшуңуз керек заранее жеткенге чейинчи. Ошону эле айтайын дегем сизге. Сиз түшүнбөй атасыз. Эч кандай жака влашт этпейм эгерде сиз алдабасаңыз. Мен ыргыттам, мен 200. Просто мен көп жылдан бери иштейм, билем да кандай ситуациялар болот, кандай адамдар болот. Бирок 99% которбайт, мен статистика жазып турам ар бирин. Пожалуйста. Хорошо, мен сизге ишенейин. Мына 275 сом чыкты бул заказы. Еще бияқта 15 минут мени кагып отурду да. Жөн эле кидайт этип кетмей, ойбат эле келгенден кийинчи. Аз бул вообще 350 чыгып кетмек да ожидание мен. Эгерде силер кайра акча алып, кайра чыкканга шайыңар жок болот болсо, силер түшүнөм. Мен акырын кирем, тек эле турам, силер акчаны бересиңер, мен өзүм кайра кете берем. Силерди убара кылбай, эгерде силерге физически кыйын болуп аткан болсо, кайра чыккан десем. Айым кайра которот деп атат. Алда атат да, бул азыр наличка алып чыгып бергенге просто шай жок болуп атат. Анан мен сизге которуп эле коеюн деп башында айтып аткам. Анан туруп мен силер менен кирейин, анда силерди убара кылбай кетип кыйын болуп атса положениеңарды түшүнүп десем, кайра айтып атат. Там бирөө которуш керек депчи. Ну, резко переобуваться этип атат да, баягы эле мошенник кыздар да. Сүйлөгөндөн, уже отургандан эле башында эле билген болчу. Ошо по указанию деп турган. По указанию дегенде албай эле койгула желательно. Эртең котором дегендердин 99% которбойт, же анан котором дегендердин. Анан по указанию дегендердин 80% неадекваттар болот. Ошону илгертен бери 100 жолу кайталап келем, дагы бир жолу кайталайм. Ошон үчүн албай эле койгула. По указанию деген. Бирок мага жана заказ бергендеги баланын үнү адекватный эле баланын үнү болчу да. А бирок бул башка бир балага заказ бердириптир. Анан өзү көчөдөгү эле кыз экен да, көчөдө эле жүргөнчү. А тиги баланын үнү болуп, мен адекватный эле жакшы эле бала экен деп, ошон үчүн отмена кылбай бүтүп тургам да. Көрсө ал бирөөгө чыгып берген экен. Азыр мага бир адекватныйраак үн менен бир кыз чалды. Анан ушул номериңер деп жанагы кылды, жасак чыкпай атат деп. Анан ушул эле номер жакшылап жасаңар чыгат деп номерди диктовать эттим. Анан 275 сомуна салып койду. А эгерде мен жанагындай кылып, жакшылап сүйлөшүп, сүрөт-мөрөткө тартып алымдым деп жанагы кылганда, тартпаганда, бул жөн эле кидайт этмек да. Потому что үнүнөн эле билинип турат неадекватный состояние. Либо под наркотиком эта девушка, либо под наркозом, да, короче.
кровотечение тиек бияк айтканда караганда. Түшүнөм эми ошондой состояние болуп атат. Бирок ошондой состояние болсо деле мындай адекватно түшүндүрүп коюш керек адамгачы. Келгенден кийин заранее байгыл болуш керек. Акчасын наличка өзүм беремби же бирөө которобу, ошонун баарын поездка завершать этилгенге чейин тактап акчасын сала турган болсо салдырып которуп коюш керек. Түшкөндөн кийин анан котором, эртең котором дебей. 99% кидайт этет анда. Сен азыр үйүңө киресиң, жакшы эле оюң болот, оюң болушу деле мүмкүн. Салып коем деген. Анан карасаң тиякта жеңеңби бирөө уктаткан болсо уйкусун бузбай эле коеюнчу эми. Таксиде эле иштекеде деле деген жокко жөн эле кидайт этип коеюн деген ой деле келет да көбүнчөсүнөчү. Мен мурда эртең котором дегендерди же анан котором дегендерге макул деп коюм. Канча жыл эми ошо макул деп жүрөсүң? 99% кидайт этет да, 99% кидайт этет. Анан салам, эртең салам дегендер. Ошон үчүн уже видео же сүрөткө тартып уштум. А так мен деле жөн жерден кылып аткан жокмун. 8 жылдан бери уже статистикада 99% которбойт. Ошентип эле макул деп сөзүнө ишенип баарын эле өзүңө окшогон честный адам деп элестеткен болсоң, баары эле кидайт этет экен. Азыр адамдардын сөзүнө деле ишеништин кереги жок да. Ошон үчүн мындай таксиге отурганда заранее акчасын, эгерде силерде наличка акча жок болсо, же картаңарда жок болсо, же телефонуңар жок болсо, жаныңарда зарядка өчүп калса, такси чыккандан мурда ошол акчаны бирөөгө которкузуп, бирөө менен сүйлөшүп алып, согласовать этип алып, анан чыгыш керек да. Же Народныйга же Глобуска барганда кассанын жанына келип алып туруп, там 1-2 миң сомдук продукт алып туруп, анан кассанын жанына келгенде эртең анан которуп коюнчу үйгө барганда дейсиңерби? Же заправкага барганда, бензин куйганда биз барып туруп анан которуп коеюнчу десең, заправкадагылар түшүнөбү? Бизде эле ошондой эле жумуш. Народныйдын, Глобустун кассасындагыдай эле, ошо заправкалардын кассасындагыдай эле бизде эле ошондой эле кассир сыяктуу эле да. Машинанан покидать этиштен мурда, машинанан тыштап кетиштен мурда акча бизге түшүш керек. Ага чейин болбойт. Эмнеге эле таксисттерге эле келгенде эле баары анан расчет кылам. Кафе, ресторан, клубка барганда, анан үйгө барганда которуп коем дейсиңерби? Таксиге акча берген келгенде эле ошондо проблемалар чыгып калышат. Силер биздин акчабызды берип аткан жоксуңар, силер Яндекстин 20%-ин берип атасыңар, заправкадагы заправщиктердин акчасын, айлыгын төлөп атасыңар, ошол мененчи. Заправканын өзүнүн акча берип атасыңар, СТОшниктерге запчасть акча берип атасыңар. Запчасть саткандарга, машина ремонт кылгандардын акчасын берип атасыңар. Бул жакта биздин акча эмес, толтура жүздөгөн адамдардын акчасы бар. Могу государственный налогтор бар бул жакта. Только биздин эле акчаны сурап багып аткансыз, бизди жаман көрүпчү. Ошолордон ашкан болсо анан бизге калат. Светофордун түбүнө туруп алып турсаңар да, ал жака болбойт да токтогонго. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет 7 минут. Такси акчасын албай эле кетип калдыбы? Жалалаттан келген таксиби? Канча сом беришиңер керек эле? Ошо Жалалаттан негизи бул жакка чейин 2,5–3,5 болуп калат да. Биз экөөбүз эле жалдап келгенбиз да. Ошо экөөбүздүкү деген 5 миң болгон болчу. Азыр магазин кирип чыгат. Силер бир машина менен экөөңөр эле келдиңер да? Анан кана кетип калды акчасын албай? Чаңсам албай койду. Тиги магазинден чыксак, бир кара кийген бала менен бир машина, ак машина турабы токтоп? Ак машина турат. Уже аны коркутканда ошон үчүн кетип калды. Ал Жалалаттык болчу бала, такси бала. Попутчик эле такси окшойт эле анда, неопытный. Почти биз жолдон тоскон эмес, вокзалдан чыккан болчук. Вокзалдан чыксаңар деле баягы попутчиктер болуп калат да, кээде салып кеткенге. А так опытный таксисттер заранее эле алып коюшат бензин куярда. Бензин куйганда акчаңарды чогултуруп эле бензин куюшат да. Билбейм, короче, кыскасы. Магазинден кирип чыккандан кийин бересиз чыксак жок деген. Силер Жалалаттан эмне кылып жүрдүңөр эле? Үйдөн келдиз да. Жалалаттыктай көрүнбөйсүңөр го? Ягактык ушунда. Акцент башка жактыкына окшойт да. Менби? Экөөөр тең. Мами хохуй дейт да Жалалатта. Бул папасы көлгө турмушка чыкканда мамасычы. Меники деген мамам Таласка чыкканда. Уже, понимаешь, ладно уже? Да. Ошо акценттер көлдүкүнө окшошуп кетти да, Талас. Меники Таласка окшоп кеттиби? А так Жалалаттыклар апей хохуй дейт да. Өлө дейт. Өлөм, кесин жетим деппи. Менем, сенем деп.
138 ошондой эле. Спасибо за поездку. Жок, завершать этип койдум да, уже азыр кийинки заказ чыгып калды. Кийинки заказга барыш керек. Кетпейм, ушул жерден калам, чоң жигит. Мен сен муну айтып атпайбы, мындан кетесиң деп. Тамашалай беребиз биз. Макул болуп менен токтогула кетесиңби дегендейби? Желедиңби? Канча болду? Там 138 күн. 138. Канчанчы жылкысың? Анда дос экенбиз да. Сиз канчанчы жылкысыз? Мен 94-ында. 31-ге чыкты. 30-га чыктыңбы? Ооба. А мен 31-ге чыктым. 1 жаш чоң экенсиз. 1 жаш тең жаш деп коет. Чыгарышка карабай турдум. Кактан болосуң өзүң? Жалаттандым да. Жалатыңа. Не уа? Кринж деп койбойсузбу? Ал менин жеримди айтып койдуң го, шүмшүк. Сузак Жалатка жактым да. Жалатта да. Базар Коргонго жактым. Эми түшүнөм укам. Базар Коргонго жакын. Качта дос экенбиз да. Бала менен кыз дос болуп бирок тазырып калат да. Канча жыл болду биякта иштеп атканыңда? 2004-төн бери. 2004-төн бери? Менен караганда стажым көбүрөөк экен. Ал? Так, азыр. Мен сизге канча 62 сом берет экен, Эмне кечинде ачки тагып алгансың? Бул очки антиблик да, жана солнце защитный эмес. Могу фонариктер көзгө чагып аткан. Ошону чагылдырыш үчүн да. Прозрачный очки. Мага да алып берчи. Я. Мага да таап берчи ушундай очки. Жанагы любой эле жана жерде очки жасаган жерлерде. Очки жасаган жерлердеби? Зрениянын очкисин жасайт го ошондой жерлерде. Кайсыл жакта жасайт ал? Так. Любой жерде шаарда. А менин көзүм кээде ооруп калат да. Диагностика кылдырасыз биринчи, анан ошонун жанагысынан жыйынтыгы менен жасап берет да. Диагностика. Аянда родной. Ага, бериңиз, жакшы жасалган. Ага, бериңиз.